Кыргызстандын мектептеринде быйылкы окуу жылынын аякташына байланыштуу акыркы коңгуроо салтанаты өттү. Өлкөдө 2021 окуу жылы адаттагыдай 1-сентябрда эмес 2 жума кечирээк 15-сентябрда башталган. Мындай чечимин өкмөт кадимки окуу тартибине коронавирус боюнча эпидемиологиялык абалдан кийин бара-бара өтүп, билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу максатында кабыл алганы менен түшүндүргөн. Жана мунун мугалимдердин айлыгына, окуу процессине терс таасири болбой турганын билдирген. Жылда 9 жана 11 класстарды Кыргызстан боюнча 150 миңдей улан кыз аяктайт. Бишкектеги билим уянын бири болгон номер 73 орто мектепти бул жылы 150 окуучу аяктап, ата-эне жана мугалимдердин катышуусунда салтанаттуу иш-чара уюшулган. Билим берүү жана илим министрлиги мектептеги салтанаттан кийин кафе, ресторандарда, парктарда майрам уюштурууга, жаратылышка чыгууга тыюу салынарын өткөн айда эскерткен. Биздин министрибиздин буйругу боюнча ар бир окуучу менен, ар бир ата-эне менен тарбия иштери жүргүзүлдү. Себеп дегенде бул эми жакшылыктан чыккан приказ, буйрук эмес да. Бул деген балдардын ден соолугу, ошол эле балдардын баягы келечеги деген ойда. Ошондон ар бир ата-эне менен иштерди жүргүзүп, окуучулар менен иштерди жүргүзүп, эч жака оюн зоокко, эч жака барбаганга сөздөрүн алдык да. Андан буйрук чыгарып койдук өзүбүздүн.